Эми Аллах Тааланын акысы бул ла иляха иллаллах. Ла иляха иллаллах. Ла иляха иллаллах эмне? Аллахтан башка сыйынып ататтык зат жок. Буга чейин хадисте окуганда эле Аллахтын өзүнө гана сыйынуу. Аллахтан башка эч кимге сыйынбоо. Мына ушул ла иляха иллаллахтын мааниси. Ла иляха иллаллах сөзү ушул туурабы? Мына Аллах Тааланын акысы ушул. Же башкача сөз менен тавхид деп коет. Тавхид деген сөз, мына бир сөз менен айтсак, мына тавхид илими деп окуп жүрсөңүздөр керек. Ла иляха иллаллах тууралуу илим. Аллах Тааланы ибадаттарда жалгыздоо, жалгыз кудайчылык деген нерсе тавхид деп айтылат шариатта. Ла иляха иллаллахту кыскача эмне деп коет? Тавхид келимеси деп коет. Вахада, ахад. Тавхид деген кайдан сөз чыкты деп таң калышары мүмкүн да окуп жүрөсүздөр. Эмне деп айтабыз? Биз Кур'ан окуп атканда кул хуаллаху ахад. Айткының ал Аллах жалгыз. Жалгыз деп. Мына ахад деген сөз, бир деген сөз, жалгыз деген сөз. Ахад ушундан араб тилинде тавхид деген сөз чыгат. Көрсөтөрбү? Жалгыздоо. Аллахтын өзүн жалгыз кудай деп, жалгыз жаратуучу деп билүү. Аллахтын өзүн эмне деп? Аллахтын өзүнө гана жалгыз сыйынуу. Ушул тавхид деп айтылат. Тавхид. Мына демек Аллахтын акысы бул тавхид. Бул ошо ла иляха иллаллах. Жана тавхидтин карама-каршылыгы бар. Тавхидтин карама-каршылыгы бар. Тавхид эмне экен? Жалгыз Аллахтын өзүнө сыйынуу экен, туурабы? А бунун карама-каршылыгы эмне? Бул ширк. Ширк. Аллахтан башкага сыйынуу. Аллах менен бирге башка бирөөгө сыйынуу. Бул эмне? Ширк. Аллахка шерик кошуу. Аллахка башка бирөөнү теңдеш кылуу. Эми сабагыбызда мына ушул эки түшүнүк боюнча сөз кылабыз да. Биринчи, булар тууралуу сөз кылардан мурда тавхидтин ла иляха иллаллахтын маанилүүлүгү тууралуу бүгүн сабак кылабыз. Маанилүүлүгү тууралуу. Мындай шариатта мунун кандай орду бар. Жана кийинки сабакта иншаллах Таала жеңилдетсе, мунун карама-каршылыгы болгон ширктин коркунучу тууралуу сөз кылабыз да. Бүгүнкү сабак эмне? Толугу менен ошо тавхид жөнүндө сөз кылабыз. Кийинки сабакта ширк тууралуу, ширктин коркунучу тууралуу, анын кандай чоң зыяны бар. Эми тавхидтин маанилүүлүгү жөнүндө сөз кылсак, жакшылап көңүл буруп турсаңар, өтө маанилүү. Өтө маанилүү. Ар бир мусулманга бул маанилүү, эң башкы тема. Адам ал эмес, мусулман болгондо ошо тавхидтен башталат. Мусулман болуусу. Мына биринчи эле тавхид бул ушул нерсе үчүн бизди Аллах Таала жараткан. Биз тавхидти карманып жүрүшүбүз үчүн, биз тавхидти иш жүзүнө ашырышыбыз үчүн, Аллах Таала Кур'ан айтат: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун" дейт. Мен жиндер менен инсандарды дейт, бир гана жалгыз өзүмө сыйыныш үчүн жараттым дейт. Бир гана жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйыныш үчүн, Аллахтан башка эч кимге сыйынбашыбыз үчүн бизди жана жиндерди Аллах Таала жараткан экен. Биздин жаратылган максатыбыз демек тавхид. Тавхид биздин жаратылган максатыбыз. Ошондо ар бир мусулмандан келип туруп сураса, сен эмнеге жаратылган десе, эмне деш керек? Тавхид үчүн. Тавхид менен жашаш үчүн. Бул биздин жаратылган максатыбыз экен. Ар бир адам ушуну билиш керек. Ушуну мен жашап, ушунун максатым, мен бул дүйнөгө келген максатым ушул экен, тавхид экен. Тавхидти мен түшүнүп, тавхидтин негизинде Аллахты таанып, тавхидтин негизинде Аллах Тааланын өзүнө сыйынып, тавхидти карманып, андан карама-каршылыгынан алыс болуу. Ушул нерсе үчүн мен жаратылган экенмин деп ар бир мусулман өзүнө ишеним алыш керек. Ошондо мына буга чейин хадисте айтылго, ошондо гана эмне болот экен? Аллах Таала бизди азаптабайт. Аллах Тааланын акысын аткарган болот. Ошондой эле мына бул маанини да тастыктаган хадис бар. Кыямат күнү дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат сахих хадисте. Кыямат күнү тозокто эң жеңил азаптап аткан адамга келип суралат дейт. Мына элестетсеңер, эмне деди? Эң жеңил азаптап аткан. Эң оор деген жок. Эң жеңил. Ошол адамга келип туруп айтат дейт. Дүйнөдөгү баардык байлык болсо дейт. Жер жүзүндөгү баардык жакшылыктардын баарысы болсо, сенде болсо, ушул азаптан кутулуш үчүн берет белең дейт. Кайсыл азапты айтып атат? Эң оорун айткан жок. Эң жеңил, элестетсеңиздер. Эң жеңилинен кутулуш үчүн ушул бүт дүйнөнүн баардык байлыктары болсо, ошонун баарын берип салат белең дейт. Эми ооба бермекмин дейт. Ооба бермекмин дейт. Анысы карасаңыздар, канча гана байлыктар эч нерсесин көзүнө карабай эмне кылмакмын? Ошонун баарын берип салмакмын. Жеңил, эң жеңил азабынан кутулуш үчүн. Ошондо ага айтылат дейт. Биз сенден мындан аз эле нерсени талап кылганбыз дейт. Сен ошо жерде дүйнөңдө жашооңдо жашап жүргөндө, сен дүйнөнүн баары тең болгон сенин нерсең баары тең берип сал деп ал нерсени күткөн эмеспиз дейт. Сенден аз эле нерсени күткөнбүз дейт. Эмне дейт? Аллахтын өзүнө сыйынып, ага эч нерсени шерик келтирбешиңди дейт. Мына буякта хадисте айтып атат. Сен бул дүйнөдө эмнеге келгенсиң? Сенден Аллах Таала эмне талап кылган деп атат. Бүт болгон нерсеңди, болгон убактыңды, болдук дүйнөңдү берип сал деген талап кылынган эмес. Аз эле нерсе дейт. Жалгыз Аллахтын өзүнө сыйынып, ага эч нерсени шерик келтирбөөнү дейт. А сен баш тарттың дагы Аллахка ширк келтире бердиң дейт. Аллахка шерик кошо бердиң дейт.
Көрсөңөр бул хадис менен жанагы аяттын байланышы окшош экен. Бул хадисте дагы түшүндүрүлүп атат. Эмне экен? Эмне үчүн биз бул дүйнөдө экенбиз? Же муну ушундай ар бир адам ойлонуш керек. Мен бул дүйнөгө келгенден кийин демек мен Аллах Таалага сыйыныш үчүн, Аллах Тааланы тааныш үчүн, таухид үчүн мен жаратылган экенмин. Эгерде ушуну адам аткарбаса, бул дүйнөгө келген максатын аткарбаса, иш жүзүн ашырбаса, андан пайда барбы? Мисалы силер элестесеңер, телефон туурабы? Бир телефонду эмне үчүн колдонобуз? Байланыш үчүн. Адамдар менен байланыш үчүн, Анан ошо телефон иштебей калды. Ал мен адамдар менен байланыша албай калдым. Максатын аткарбай калдым. Эмне кылабыз аны? Аны ыргы тийбейбиз, анын кереги жок туурабы, пайдасыз. Ошондой эле көрсөңөр, биз келгенден кийин биз өз максатыбызды аткаргандай болушубуз керек. Көрсөңөр, ошондой эле бизди эмнеге жараткан Аллах Таала өзү? Эмне жалгыз Аллах Тааланын өзүнө сыйынышыбыз үчүн, Аллахтан башка эч нерсеге сыйынбашыбыз үчүн. Аллах Таала бизди жөндөн жөн эле максатсыз жаратып койгон жок. Бизди Аллах Таала жөн эле биз жеп ичип, уктап туруп жүрүш үчүн бизди жараткан жок. Бизди сөзсүз түрдө бир улуу максатта жараткан. Ал улуу максат эмне? Ал Аллах Тааланы таанып, Аллах Тааланы тааныган соң Аллах Тааланын өзүнө жалгыз сыйынганыбыз. Мына ушул нерсе, ушул максатта бизди Аллах Таала жараткан. Аллах Таала Кур'ан айткандай: "Афа хасибтум аннама халакнакум абаса ва аннакум илейна ла туржаун" деп. Силер ойлойсуңарбы, биз силерди жөн эле максатсыз жараттык деп. Жөн эле ойноп, жана силер бизге кайтып келбейсиңер деп. Андан соң биз силер эмне бизге кайтып келбейсиңер деп ойлойсуңарбы дейт. Фата'ала Аллахул маликул хак дейт. Андай нерседен, андай максатсыз жаратып койгондон Аллах Таала бийик дейт. Аллах Таала аруу, таза, маликул хак дейт. Ал чыныгы падыша. Ошо жөн эле бир нерсе, кайсы бир адам эшикке чыгып алып жөн эле оңго басып, солго басып, бияка жүрүп жүрсө, жөн эле максатсыз жүрсө эмне деп айтабыз? Кандай акылсыз дейбиз туурабы? Кандай бул иши жок, бул эмне? Бекерчи дейбиз туурабы? Айыптайбыз. Ошондой эле Аллах Таала бизди жараткандан кийин бизди да жөн эле жаратып койду деп ойлойбузбу? Жөн эле жаратып койгон жок, көрсөңөрбү? Бизди жараткан максаты эмне? Биз таукидти карманышыбыз үчүн.